Булардын келип атканы көрүлөт тугандар. Романовский койлор тугандар. Романовский койлор ушундай. Семиз этүү экен да быйыл. Келиң эке жакына келиңер. Ушул койлор эке. Койлор ушул. Катты берес, а? Канча баш кой бар бу жерде? Жерде саны деле эме болуп кетти. 60 баштай бар да. 60 баштай бар, а? 60 баштай бар. Булар бу жерде көптөн бериби? Булар 1 жыл болоюн деп калды. 1 жыл болоюн деп калды? Былтыр ноябрларда алып келген Оштон. Былтыр ноябрларда Оштон келген булар. 1 жыл болоюн деп калды. Жайлоого чыгып келдиби? Жайлоого чыгып келди. 2 ай болуп келди. Жайлоодо 2 ай болду. Кандай өзүн алып жүрүшү жайлоодо? Жайлоодо жакшы. Төлдөдү. Мен 18 баш алгам былтыр. 15 баш 1, 3 баш кийин алдым. Жакыныраак келиң. 18 баш алдыңыз. 18 баш алгам. Şu 50-60'dan aşık bolup kaldı. Sana esten de çıkıp ketdi. Kançadan tuğdu en köpü? En köpü men özüm koromda 3'ten tuğdu. 3'ten tuğdu? 1'den jalkı tuğadı. Bardığı 2'den 3'ten tuğdu. Bular kozlar aldınız mı siz ha? Yok, ene koylar aldınız mı? Ha, жақсы. Ana kozların жақсы оңайтты bu? Kozlar mı uşulma kozlar? Şular ha? Aprel maydağıları var. Can tuğanları var. 1 aylık 1,5 aylık. Mağ жақtarda? Ha. Qanday anan özünün koydan ayırması? Özünün koydan ayırması bular. Dietski eкен de boşoğa alıp kelgen. Bu diyeta eкен emesi eti, dietski. Yerde ayılda koşuna tuğan uruklarga biröөнү soyduk atayın. Praktikada göröldü. Жеп көрөлү кандай экен? Göröldü. Жүрөгү ооругандар, давлениясы барлар. Şu koydun şörpөсүн içpegендер içip görüştü. Болот экендер. Жакшы экен да? Чында эле. Ушундай койлор тугандар. 60 баштай бар. Bular 5'e çeyin tuytken men özüm gözümden görgöndө. 5'e çeyin. Dosum 10'da algan, men 15'te algan birinci. Oşol dosumun korosunda biri 5'ti, biri 4'tü tuğdu. Kalgandары 2'den 3'ten tuğdu. En aldı 5'ten tuğdu. En aldı 5'ten deň. Can açmalar jalkı tuytken dedi, birok mende can açma bolugон üчүn көрбөдүm. Jalkı tuğanı görbedim. Өздөрүн алып жүрүш жакшы эле кандай эле мындай. No, жеши аябай эме экен, комбайн экен да булар. Укмуш жеткен. Çok жерде эле эптеп кардымагат. Ооба, кардымагат. Курсагын эле тогуз койсо буларды жүрөр экен. Сатып атасың? Ооба, буюрса ошо сатыкка чыгардым. Бу кой баарын саттасызбы же жарым алып калдыңызбы өзүңүзгө? Şu satılışınca satam, kalganını alıp kalam da. Azaytam deň. Azaytam, korogo batpay kaldı. Bu janagı emeler aytkандай tуура экен да, korogo batpay kalат. Men жайлары мен эми сурайын деп атам эле туугандар. Бул койлор жакшы болсо эмнеге сатып атасыз деп сурайын дедим эле. Мынагам айтат, баарын сатпайм дейт, сатылышынча сатам, калганы калат. Корого батпай кал дейт да. Кудай буйрса, сиздин да короңузга койлор батпай калсын туугандар. Сиздин да короңузга койлор батпай калып, силер дагы мени чакыргыла. Булар şu 2'den 3'ten tuytken, no kozlar birinci tutup. Kıştagısı var, ana mayda apreldegiler var şu birinci tut. Ana no жүрген mayda kozlar уже экинчи төлө. 1 жылда ооба 2 төл дагы берет бар. 2 төл берет. Уже нолар азыр боз. Дагы боз дейт. Жазда январда, апрелде тугандар бар. Арасында кочкор бар. Орустарда ушундай экен, кошо жүрүп өткөн. Менде эле ошондо бул кочкорду кошо эле кое берген. Уже нол жакын боз. Жакын боз дең. Мынага тугандар. Желиндерде эле көрүнүп турат. 1 төл алынган. 1 төл алынган. Кудай буйрса экинчи төл күттү дагы. Мына алды туулган онлар, шуну 1 айлык козлар, мына каралар. Жакшы экен. Жылына 2ден төл алабыз, 2ден 4 коз алабыз, Өтө жакшы экен, өтө сонун экен, 4дөн 3дөн 6дын берет экен. Ушундай. Бул жакшы койлордун адресин бир өзүңүз айтып кетиң эми. Мен биздин адрес ушу Сузак району, Висовхоз. Висовхоз. Номер калтырабыз ошондон. Şu WhatsApp номер жазып коем туугандар. Жана Октябрьскийге келип аткан жолдон бурулуп кирип кетет экенсиңер туугандар. Октябрьскийге келип аткан жолдон бурулуп кирип кетет экенсиңер. Şu WhatsApp'tan баарын кабарлап турасыңар туугандар. Эгер келип көрөм дегендер болсо. Жалал Абад областы Сузак району. Ушуну 1 айлык, 2 айлык козлар сатылбайт. Себеби ушуну сурап атышат. Буларга деле убалда энесинен эрте бөлүп коюшчу. Ооба. 3000, 4000ден деп кече 2 адам чалды ушу. Майда козларды алабыз деп жана. Убалда. Убал бекер өлүп калса, Ушуну 1 айлык, 2 айлык козлар энесинен бөлүнүп сатылбайт. Ушу 3-4 айлык болгондо анан ушуларды сатып калат. Азыр эгер сатсак комплект сатабыз энеси менен, Ооба, энеси менен комплект сатабыз. Но жалкы эмелер, жаңы туулган 1 айлык, 2 айлыктарды. Алар 4 айлык, 5 айлыктар сатылып берет. Болду, түшүндүм. Өтө жакшы экен. Анан видеонун чозбой эле тыйынын айтайлы.
Мисал үчүн эми баалаганда кантип баалайбыз эми козуларын, эне койду кантип баалайбыз? Эне койлору мен өзү 20 миңден алганмын. Ошол эле баада коюп берем. Кайра бересиз, а? 20 миң эне койлорду алгансыз, кайра бересиз. Анан козуларына плюс кошулат. Козуларына бул козуларын келишим баада кылабыз го дейм. Мунун арасында чоңураак козусу бар, майда козусу бар. Ооба. Ошону Эң арзан козу менен эң кымбат козуну айтып коюң эми. Эми эң арзаны канча бир 7-8 миңден 10-12 миңге чейин го дейм. Ушундай деп баалайбыз, а? Ушундай деп баалайбыз. Оны өтө кыбырайган жаңы туулгандарын сураган экен. Туугандарына 4 миңден сурат дедиңизби? Сурады ошолор. Анан агам кой эми убалы өлүп калса убалы мага тиет деп сатпай коюптур. Алар сатып ошондой сурап атышат. Ооба. Эми арзаныраак болсун деп атты. Ошондой кылып атат окшойт 4 миңден. Ошондой. Кылган экен. Туугандар. Көбүрөөк акча кетирсе, көбүрөөк пайда келет туугандар. Канча аз кетирсек, ошончо аз пайда келет. Бул аз пайда келет деген бул кеч келет да бул. Мен ушинтип ойлоп атам да. Анан энесин жакшы эмбеген козу ал өзү жакшы чоңойбойт, өзү жакшы козу бербейт анан кийин. Кыбырайган кашеки бирдек болуп калат. Ошон үчүн немеси кандай экен булардын? Дагы бир нерсе, мен биринчи алганда булар 3 багытта деп айтып келген адамчы. Сүт багытында, жүн багытында, эт багытында. Меники могул 18 койдон 15и эт багытында келгендер. Мындай созулган бийигирак, ушу Романовский кой түшүнгөндөр эме кылса байкап көрсө болот да, созулган бийигирак эле. 3 кой мындай тукурраак келет, калтараак. Булар ошо сүт багытында экен. Анан жүн багытында дегенин көрбөдүм, бирок жүндөрү бирдей эле экен баардык. Мындай тыбыт, аябай майың болот экен. Иштеткен эмелер болсо жакшы экен. Мен азыр үйдө азыр апам кармап отурат. Жүзүгө эле эме жүн түштү. 2 кыркым. Булар жылына 3 кыркылат экен. Мен 2 кыркса керек деп айткан. Алганда айтты эле 3 кыркас деп. Анан 2 кыркылат дедим, бул тез өсөт экен жүнү. 3 кыркылат экен. Ошондой экен туугандар. Практикада көргөн нерсем айттым да. Көргөн билген, а? Китептегини окуп алып эме кылыш кыйын экен. Мен өзүм башыман өткөргөн көргөндөрүмө гана айттым. Ошондой туугандар. Калоочулар Романовский кой кылабыз дегендер. Эти диетический мынакей, давлениясы барларга. Аз бизде мына күн ысык маалда көп аксакал апалар, аталар эт жебей калат туугандар. Жылкын этин тем более жебейт бизде. Койдун этин деле жебей калат. Только уйдун этин жесе жейт, жебесе аны деле жебей калат, да. Ошондой аксакалдар, аталар, апалар болсо үйдө мына 4-5 кылып койсок, ошоларды эт албай эле союп жеп, өзүбүз дагы диетический тамактарды жеп калабыз. Ошондой туугандар. Сузак району Винсовхоз айылы. Калоочулар келип көрөрсүздөр. Чоң энеси 20 миңден алгам дейт, агамна 20 миңден кайра берем дейт. А козуларын келишим бада келишет экенсиңер. Чоң кичинесине карап. Тынч бала бар болот туугандар. Салам алейкум барыңарга.